Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка бир хадистен айтат: "Мен лам яшкурул махлук, лам яшкурул халик." Кимде ким махлук бир инсанга сизге бир жакшылык кылган инсанга шүгүр, рахмат айта албасаңыз дейт, ал адам эч качан Кудай Таалага шүгүрчүлүк келтире албаптыр дейт. Ыраазычылык билдире албаптыр дейт. Эми инсандардын арасынан ападан өткөн сиз бизге кызмат кылган инсан жок. Эми ушул апабыз бизге ушунчалык 9 ай боюнда көтөрүп, оорусак кошо ооруп, ач калсак кошо ач калып, өзү ачка болсо дагы бизге тамагын бизге берген апабыз ушунчалык курбанчылык кылды. Өзүнүн сулуулугун курбандыкка чалды, ден соолугун курбандыкка чалды, таттуу уйкусун курбандыкка чалды. Бүт баарын апа бала үчүн курбандыкка чалат экен. Эми ошондой апабызга биз бүгүнкү күндө ыраазычылык билдире албасак, ошондой апабызга бүгүнкү күндө биз ак жоолук салып, апаке деп колун өөп кое албасак, анда биз кантип Кудай Тааладан шүгүрчүлүк келтирип атабыз?